Ассаламу алейкум, мусулман бир туугандарым. Аллахым асман жерден келген балелерден сактаган болсун. Ушундай бир учурда жашап жатабыз. Бир вирустун айынан бүтүн мамлекеттер дүрбөлөңгө түшүп турган учуру. Албетте ар бир жаман нерсенин аркасында бир жакшылык бар деген сөздү да унутпашыбыз керек. Алла Таала ушул бир вирус менен эле биздин жашообузда эмнелер маанилүү экендигин, эмнелерге көңүл бурушубуз керек экендигин сабак берди деген ойдомун. Себеби бир эле вирус бизге жашообузда эң негизги маанилүү болгон тазалык жашоодо өтө маанилүү экендигин көрсөтүп турат. Пайгамбарыбыз деле өзүнүн хадисинде тазалык ыймандан деп бекеринен айтпай атат. Бул тазалык десе, албетте врачтарыбыз айткандай, гигиеналык жактан тазалык дагы маанилүү, бирок анын жанында ички дүйнөнүн тазалыгы, ошол эле учурда жеген ичкен нерсебиздин тазалыгына да көңүл бурбай калган заманда жашап калдык элек. Алла Таала ошол бир вирус аркылуу жан дүйнөбүздүн, ички дүйнөбүздүн тазалыгыңарга көңүл бургула, ошол эле учурда ичкен жегениңерге көңүл бургула деп сабак берди. Экинчиси, албетте бул вирус бизге эмнени үйрөттү? Жашообуздагы маанилүү болгон нерселерге көңүл бурушубуз керек экендигин көрсөттү. Эмнеге дегенде, акыркы заманда эмнегедир үй бүлө маселесине экинчи орунга коюп көңүл бурбай калганбыз. Балким жумуш, балким дүйнө деп ошонун артынан жүгүрүп жүрүп, үй бүлөнүн, Алла Таала буйруган үй бүлө маселесинин маанилүү экендигин экинчи планга коюп, аны унуткандай болуп баратканбыз. Алла Таала ушул бир вирус менен эле үй бүлөлөрдүн баарын бир үйгө топтоп, башкача айтканда карантинге алынып, балдарыбыз дагы, өзүбүз дагы бир үйдө болуп, бир дасторкондон даам сызып, үй бүлөдө чогуу болгондуктан үй бүлөнүн даамын татып жашаганга балким 5 күн, балким 10 күн, балким 3 жума деп атат. Бирок ошонун ичинде үй бүлө үчүн көптөгөн пайдалардын дагы болорун унутпашыбыз керек. Демек, бир вирус биздин үй бүлөбүздүн бекемделишине себепкер болду. Алла Таала муну менен да бизге сабак берди. Албетте андан кийин дагы бул бир эле вирус биздин ден соолугубуздун канчалык деңгээлде чоң бир казына экендигин көрсөттү. Аллахтын берген аманатына кээде кыянаттык кылып, ошол жана эле айткан дүйнө үчүн, жумуш үчүн жумуш деп жүрүп, ден соолугубузга карабай калган учурларыбыз толтура болчу. Аллахым бир вирус менен эле ден соолугуңарга көңүл бургула деп буга чейин албаган витаминдерди алып калдык. Буга чейин ден соолук үчүн көңүл бура турган кээ бирки азыктарды издеп жүрүп кабыл ала турган болдук. Демек, ден соолук дагы чоң бир казына экендигин Алла Таала бизге бир вирус аркылуу сабак берди. Андан кийин дагы албетте бул вирус инсандын ушунчалык алсыз экендигин көрсөттү. Көрүп жатабыз, күчтүүмүн деген мамлекеттер дагы бир вирустун эле жанында канчалык алсыз экендигин Алла Таала көрсөтүп койду. Муну менен бизге чоң бир сабак берди. Демек, алсыз бир инсан болгон болсок, алсыз бир зат болгон болсок, демек ошого жараша бизди жараткан бир кудуреттүү күчкө жалбарып, ага дуа кылып, андан жардам суранышыбыз керек экендигин дагы бизге бир вирус сабак берди. Андан дагы айта турган болсок, бул вирус өлүмдүн ушунчалык жакын экендигин көрсөттү. Эмнегедир өлүм десе, бул дүйнөдө түбөлүк жашачуудай жашап жүрдүк. Бирок ушул бир вирустун айынан адамдар өлүмдү ойлоно баштады, акыйкатты издей баштады. Демек, бул вирус бизге жөндөн жөн келген жок. Акырында айтарыбыз дагы, бул вирус менен Алла Таала өзүнүн бар экендигин бизге сездирип койду. Демек, ар бир инсандын жүрөгүндө Аллах деген сезим менен жашоону жана бул дүйнөдө эмне маанилүү болгон болсо, ошолорго көңүл буруп жашоону Аллахым насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.